Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элем, бардыгыңыздар ушул жаш балдардын окуп жатканын көрдүңүздөр. Жаштыкта билим алуу ташка тамга баскандай дейт. Карылыкта болсо билим алуу кумга жазгандай дейт. Кумдан кандай жеңил көчүп кеткен болсо, өчүп кете турган болсо, карылыкта алган билим ошондой бат кетет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ааламдашуу процессинде биздин жаштарыбыз, жаш балдарыбыз өзгөчө төрөлүп жатат десек дагы ката кетирген болбойм. Мен бул балдарды окутуп жатып көп нерселерди түшүндүм жана алардан сабак алдым. Бир окумуштуу, эгерде бүгүн биз балдарыбызды кече бизди окутушкандай окута турган болсок, анда биз балдарыбыздын эртеңки күнүн келечегин таап бере албайбыз дейт. Ошондуктан бул балдарды окутуп жатканда өзгөчө ыкма менен, заманбап ыкма менен окутушубуз керек. Алардын ой жүгүртүүсү дагы бүгүн өтө башкача. Мурда академиялык ой жүгүртүп жүргөн болсо, адамдар азыркы жаштарыбыз, азыркы жаш балдар бизге техникалык ой жүгүртүшөт. Ошон үчүн балдарды өзгөчө окутушубуз керек. Дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, ушул жака биз лагерге балдарды кабыл алып жатканда көптөгөн ата-энелер өздөрүнүн балдарын тарбия кыла албай, ушуну бирдемке кылып бизге тарбия кылып берсеңер деген дагы ата-энелер өтө көп болду. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бардыгыңыздарга кайрылып, баланы жашынан дейт. Ошон үчүн балдарыңыздардын тарбиясына көңүл буруп, эгерде ушундай кандайдыр бир лагерлер болсо, бир жерде окутуулар, мечиттеги окутуулар болсо, сөзсүз алып барып бериңиздер. Балдарыңыздар жаш чагынан тарбия алып, ата-энени сыйлаганды багын жаштыгынан үйрөнүшсүн. Андан кийин дин бул биздин бөлүнбөс бир бөлүгүбүз. Биздин мыктыларыбыз дагы кыргыз элиндеги биринчи класстарга окутула турган китеп алифбени жазган Ишеналы Арабаев атабыз дагы динди билген киши болгон. Ошол эле мезгилде Исхак Разаков атабыз дагы динди билип эктең жактан болгон. Бүгүнкү күндө ким кыйын чыгат десе, ким кыйын чыгат? Динди билген жана ошондой эле светтик билимдерди билген дагы эктең жактан болгон кишилер сөзсүз кыйын чыгышат. Андан башка толтурат. Токтогул Сатылганов атабыз дагы, Тоголок Молдо дагы бүт бардыгыны карай турган болсоңуздар, мурда динди мыкты билген адамдарды саваттуу деп коюшчу, аларды саваты жоюлган, каты жоюлган деп айтышы. Ошон үчүн балдарыңыздарды сөзсүз алып келип окутуңуздар, жаш чагынан тарбиясына, билимине көңүл буруңуздар. Урматтуу бир туугандар, биз сиздер менен болсо дагы бир-эки жигит менен маек өткөрүп көрөбүз. Сиздер өзүңүздөр дагы күбө болосуздар. Абдрахман, канча сүрө жаттадың? 39. 39? Машалла, 39 сүрө жаттадыңбы? Жакшы. Абдрахман, бул дүйнөдө биз эмне үчүн жашайбыз? Аллахка ибадат келтирүү үчүн. Аллахка ибадат кылуу үчүн, Дагы эмне үчүн жашайбыз? Дагы Аллахтын меримдүү бейиш кирүү үчүн намаз окуп жашайбыз. Машалла. Эмени окуп берчи? Алхамдулилlah. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Машалла, машалла. Канча жаштасың өзүң? 10. 10 жаштасың, 10 жаштасың, 39 сүрө жаттадың, Вай, азамат. Мына урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, өзү 10 жашка келиптир, 39 сүрө жаттаптыр. Машалла, аябай жакшы. Эми бирок 39 жашка келип 10 сүрө жаттагандар барбы, жокпу? Мына ошон үчүн ушундай жаш балдардан дагы биз сабак алышыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Эгерде сиздердин жашыңыздар 39 жашка, 40 жашка келген болсо, жаттай элек болсоңуздар, сөзсүз жаттаңыздар. Чоң рахмат.
Ассаламу алейкум достор. Биздин бир тууганыбыз, казак бир тууганыбыз менен маек уюштурабыз. Азыр атыңыз ким болады? Мухаммад Юсуф. Мухаммад Юсуф. Мухаммад Юсуф канча жаштасың? 7. 7 жашта, Канча сүрө билесиң? Фатиха, Кульху, Аламтара Кайфа. Аламтара Кайфа. Машалла. Бизге Фатиха сүрөсүн окуп берчи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Иhdинас сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Амин. Машалла, азамат жарайсың, бауырым жарайсың ғой. Жакшы. Мухаммад Юсуф, сен үлкен болгондо ким болоюн дейсиң? Солдат. Солдат. Не үчүн солдат болоюн дейсиң? Шындай, бизде аткан жакшы. Шындай көңүл ойнап жүрөм. Жакшы. Атканды жакшы көрөсүң бе? Иә. Жакшы. Биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашайбыз? Мынандай ма? Не үчүн бул дүйнөдө жашайбыз? Сабак, намаз окуйбуз, уктайбыз. Биз бул дүйнөдө Алланын ыраазылыгын табыш үчүн жашайбызбы? Жок. Алланын ыраазылыгын табыш үчүн жашайбыз, Жакшы, машалла. Жакшы. Сенин кандай досторуң бар? Олжас, Гитат, Муслим, Силим. Сен кандай адамдар менен дос болууну жакшы көрөсүң? Балдар менен, кандай балдар? кичкентай. Кичкентай. Тентек балдар жагамы сага? Жок. Жакпайбы? Иә. Жакшы. Жакшы балдар менен достошом. Намаз окуган балдар менен жүргөн, достошконду жакшы көрөсүңбү? Иә. Жакшы. Жакшы. Намаз окуйсуңбу? Иә. Канча вакыт намаз окуйсуң? 5 вакытмы? Иә. 5 вакыт, Жакшы, ой. Бизге Ихлас сүрөсүн окуп бересиңби? Кул хуаллаху ахад. Иә. Окуп берчи. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Машалла, машалла. Бул сүрөлөрдү канча жашыңда жаттадың эле? 3 жашыңдабы? Машалла, 3 жашында. Машалла. Урматтуу бир туугандар, карасаңыздар, 3 жашында ушул сүрөлөрдү жаттаган экен. Жакшы. Сен Куран окуганды үйрөнүп атасыңбы? Куран? Иә. Не үчүн Куран окуганды үйрөнөсүң? Куранга түшүү элек енді. Түшүүнү. Куранды жакшы көрөсүңбү? Иә. Машалла. Куран дегени кандай китап? Куран деген Алланын сүйүүсү бар китаптын ичинде. Алланын сүйүүсү бар, Иә. Алланын сөздөрү бар, Иә. Машалла, машалла. Алланын сөздөрү бар аякта. Жерге коюп болмойт китаптыр. Жерге коюп болмойт, Иә. Машалла. Каяка коюш керек анда? Бир жуа жерге или столга. Машалла, машалла. Машалла. Аябай жакшы. Жогары жерге коюш керек, Демек, Куранды өйдө жерге коюш керек экен. Аябай жакшы, аябай жакшы. Аябай жакшы. Урматтуу бир туугандар, бардыгыңыздар көрдүңүздөр, тарбиясы аябай жакшы экен. Эми кээ бир аябай чоң болуп, жашы чоң болуп дагы азыркы күнгө чейин жаратканын ким экенин таныган эмес, пайгамбары ким экенин билбеген толтура бир туугандарыбыз бар. Албетте ушул кичинекей баладан үлгү алып, пайгамбарыбызды тааныйлы, Аллах Тааланы тааныйлы, Куран-ы Каримди окуйлу. Булар бизге үлгү болсундар. Атың ким? Али.
Али? Машалла, Али. Али, қанша жаштасың? 6. 6 жаштасың ба? Машалла, 6 жашта. Қанша сүре білесің? 5. 5 сүре. Машалла, дээрлик өзүнүн жашы менен тең эле экен. 5 сүре билет экен. Намаз окуйсуң ба? Ооба, жакшы. Балагатка жете элек туруп намаз окуп атат. Машалла, ата-энеси кандай бактылуу адам. Ата-энелери эгерде балагатка жетпей туруп намаз окуган болсо, анын намаз окугандары ата-энесине жазылат дейт сооптор. Кандай бактылуу ата-эне. Али, айтчы, биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашайбыз? Аллага ибадат кылыш үчүн. Аллага ибадат кылыш үчүн жашайбыз, Машалла. Аябай жакшы. Анан сен чоңойсоң ким болоюн дейсиң? Менбе? Куран окуган адам. Куран окуган адам болоюн дейсиң, Жакшы адам болоюн дейсиң, Ооба. Ооба, жакшы. Эмени Ихлас сүрөсүн окуп бере аласыңбы? Ихлас? Ооба. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Машалла, машалла. Канча жашыңдан баштап жатта баштадың эле? Менбе? 5 жашымдан. 5 жашыңдан баштап 1 жыл эле болуп калды, О, жакшы, жакшы. Бул жакта кандай жагып атабы? Жакшы окуса экен? Ооба. Жакшы экен? Жакшы. Эми келечекте кары болоюн дедиң, Дагы ким болоюн дейсиң? Менбе? Доктор. Доктор болоюн дейсиң. Эмне үчүн доктор болоюн дейсиң? Менбе? Бир ооруп калса мен деген эми лечить кылам да. Лечит кыласың, жардам бергиң келет, Адамдарга жардам бергиң келеби? Ооба. Эмне үчүн жардам бергиң келет? Менбе? Мен жардам берген жакшы көрөм да. Машалла. Жардам берген жакшы көрөсүң, Жакшы. Бул жактагы досторуң жагып атабы? Ооба. Жакшы балдар экен? Жакшы. Сен кандай адамдарды дос кылгың келет? Кандай адамдарды дос туткуң келет? Менбе? Имандуу жакшы. Анан? Дагы телефон ойногондор жакпайт да. Телефон ойногондор жакпайт, Телефон ойногон балдар жакпайт экен Алиге. Мына. Машалла. Кээ бир кишилер бар го, чоң кичинекей киши болуп туруп эле телефон ойной берет го. Булар жагабы? Жакпайбы? Жакпайт. Кандай балдарды жакшы көрөсүң сен анда? Менбе? Кандай досторду? Футбол ойногон. Футбол ойногон, Футбол. Дагы? Куран жаттаган балдарчы? Жакшы көрөм аларды. Аларды жакшы көрөсүң, Машалла, жакшы. Жакшы. Аябай жакшы. Рахмат сага, Али. Жакшы окуган, Мына урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздар көрдүңүздөр. Албетте бул жигиттерден, бул жаш балдардан сөзсүз сабак алышыбыз керек. Мен өзүм дагы буларга сабак берип жатып, алардан сабак алам. Ар бирибиз өзүбүздү жаш чагыбызда оңдой турган болсок, албетте андан кийин дагы ошол бойдон кетебиз. Бардыгыңыздарга ден соолук, ыйман каалап, үйүңүздөргө бакыт каалап кетемин. Саламатта калыңыздар.